Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештерим, аталар, апалар, эжек агайлар, бир туугандар, балдарым, кыздарым. Чакырганда келбегенде тымдаган азар болот деп коет. Чакыра турган кишилер көп эле болуш керек, бирок ошончодон тандап чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ким адамга рахмат айтпаса, Алла Таалага да рахмат айтпайт. Убактыңыздарды бөлүп, бирөөдө балким той бардыр, бирөөдө ой бардыр, бирөөдө тиричилик бар, мал, жан бар, көрүп келдик. Жер жумуштар бар, бирок атайын агай келатыптыр деп, бизди келатыптыр деп, убактыңарды бөлүп келгениңерге чоң рахмат. Адамдын адамга берген эң чоң белеги убакыт. Акча эмне? Бүгүн болбосо эртең иштетесиң, бүгүн жогосо эртең табасың. Бирок 2025 жылдын 22 февраль 2 келбейт кыямат кайымга чейин. Өттү да кетти деп бекер айтпайт экен. Ушунча убактыңыздарды арнап курбандык кылып келгениңерге чоң рахмат. Жаратканым жар болсун, жүзүңүздөр жарык болсун. Рахмат. Логиканын 4 мыйзамы бар. Ошонун бирөөсү эбепсиз, себепсиз эч нерсе болбойт деген бир сөз бар. Ушунча айылдар көп Кыргызстанда. Эмне үчүн бул жака келип калдык деп мен ойлонуп келип, жоолун шергелгенде таптым. Көрсө Эрлан күйөө балаңар болот экен, ошака келгенде билдим. Бул кызыңардын акылдуулугу. Мындай бай адамдарды алып бар, көчө курдуруп бер, көпүрө курдуруп бер десе болот эле, бирок агайды чакырып атат. Адам эки бөлүктөн турат, топурактан турат, руктан турат. Топурак дегеним денең. Денең топурак, бир күн кайра топурак болот. Жегениң деле топурак, банан деле топурак, алма деле топурак, нан деле топурак. Бирок кийинки мезгилде агайдын бир сөзү бар, аш казан, баш казан, төш казан деп. Биринчи орунга аш казан чыгып кетти. Эми кечирип коюңуздар, аш казанды көп эле толтура берсең, көп жей берсең, мээ менен жүрөктү улап коет экен. Ошон үчүн рух жабыркайт экен, акыл жабыркайт экен. Ошого акылман адамдар аш казанын толтурган эмес. Бир адамдын өмүр баянын окусам, өмүр бою талкан жептир. Эмнеге билесиздерби? Нан чайнаганга убакыт кетип калат экен. Андан көрө зикир кылып алайын, китеп окуп алайын деген киши болгон экен. А биз болсо убакыт түгөнбөчүдөй жашап атабыз. 50 жылда эл жаңы дейт, 100 жылда жер жаңы дейт. 50 жыл мурда ошол жерде кимдер отурат эле? 50 жылдан кийин кимибиз калабыз, бир ойлонуп койбойлубу? Өмүрдүн кадырын билиш үчүн өлүмдү ойлой жүр деп. Өлүмдү ойлогон адам жок да. Карасаңыздар, жакының кетти, жакыныңын жакыны кетти. Мен умрада жүрсөм тайнем өтүп кетиптир. Келсем анын келини тажеңем өтүп кетти, жапжаш туруп. Бул туулганда кезек бар экен, чоң ата небере, өлгөндөн андай кезек жок экен. Мүрзөгө баргылач, карылар үчүн, оорлар үчүн деген жазуу жок, чекеден табасың. Ошого кыргыз укмуш сөздөрдү айтат да, атам дедирсе дедирсин, ботом дедирбесин деп коет. Ошого суранат элем, кишинин акыретиде ойлоно жүрөлүчү. Бүгүн кылганыңа сөзсүз жооп берчү учур келет. Ошон үчүн сүйлөгөндө ойлонуп сүйлөйлү. Караганда ойлонуп карайлы, укканда ойлонуп угалы. Кулактын да жообу бар, көздүн да жообу бар, тилдин да жообу бар. Биз ойлоп атабыз, билбей калат, көрбөй калат деп. Билип көрүп турган бир зат бар, Алла Таала. Кымындай нерсенин баарын көрөт. Жүрөгүңдү ойду, жүрөгүңдөгү сезимди дагы билет. Башыңдагы ойду дагы билет. Башкалар бири-бирибиздин чачыбызга, кашыбызга карайбыз. Мына жигиттер, эмне үчүн кыздар кийинки мезгилде кашына каш улап, чачына чач улап, ботекс деген чыгып тур го, балекеттер чыгып турат. Чубак ажык айтат эле, үйлөнө турган болсоңор, кыздардын бетин бир жууп көрүп эле адашып каласыңар деп. Азыр жуусаң пайда жок, сен операция кылып атат. Кытайда ушундай окуя болуп тур. Жап-жаштагай кызга үйлөнгөн, бирок балдардын түрү суук болуп калган. Текшерте келсе, бетин операция кылдырып алыптыр. Биз адамдардын өңүнө, суллугуна карап атабыз, ошон үчүн кыздар суллукка маани берип атат. Рухуна, жан дүйнөсүнө, иманына караганда кыздар иманына кам көрмөк. Күнөөнүн баары өзүбүздө. Эки байлык бар, бири жылдан жылга азаят, бири жылдан жылга көбөйөт. Кайсысын тандаш керек? Көбөйгөнүнбү? А биз азайганын тандап атабыз. Сулуулук Алладан алган карыз, кайтарып беребиз. Карылык деген бар, бекчейбес бел, бекчейет, чекчейбес көз, чекчейет. Эгер оор кыла турган болсоң, карыганга чейин эле сулуулукту кайтарып бересиң. А бирок ички сулуулук, рухтун сулуулугу жылдан жылга көтөрүлө турган нерсе. Ошого акылмандар айткан, аялды тандасаң, мээримине, иманына кара. Суллугуна карасаң, суллугу азайган сайын сүйүң азаят, суллугу жоголгондо сүйүң кошо жоголуп кетет экен. Сен байланган нерсеси ошо болчу да. Азыр бүт денени ойлоп аткан заман. Качок болом, сулуу болом, бирок ал денең бир күн топурак болот. Адамдын эң кымбат нерсеси руху. Денеңден рухуң чыккандан кийин сенин сулуу денеңдин эч кимге кереги жок. Жакындарың апарып ошол күнү көмөт. Көмөт да унутат, ар кимдин өзүнүн тиричилиги бар.
Көмүлгөнгө чейин унутуп атат. Боз үйдү карагыла, адам өлгөндө түшкө чейин ыйлап аткан болот. Түштөн кийин барсаң, катар туруп саясат сүйлөшүп аткан болот. Же анекдот айтып алып күлүп аткан болот. Киши келсе айтып койгондо өкүрүп коёлу да. Бүт эл көрсүн менен жашап калдык. Ошон үчүн акыретти ойлоно жүрөлүчү. Себеби бүгүн кылмай бар, бирок сурак жок. Тияк барганда сурак бар, бирок кылмай жок. Айырмасы ушул эки дүйнөнүн. Бул жак убактылуу, тияк түбөлүк. Түбөлүк нерсени унутуп калып эле убактылуу нерсе менен айлекпиз. Бир квартира, аны менен тойбойт экенбиз, дагы бир квартира алыш керек. Бир машина, ага тойбойт экенбиз, дагы бир машина алыш керек. Кана убагында семерка алсам бактылуу болот эм дегендер, азыр семерканы бекер берсе да минбейсиң. Дүйнө жаңырып турат, түбүнө жетпейсиң. Дүйнөнүн түбүнө жетпейсиң деген сөздү мен эми түшүнүп атам. Ошон үчүн акылды ойлойлу, рухты ойлойлу, акыбетти ойлойлу, жоопкерчиликти ойлойлу, урпакты ойлойлу. Байлык, бийлик. Өлгөндөн кийин башка эле бирөөнүкү. Мен жакында билдим. Байлыгың менен ырыскың эки башка деген. Байлык да сеники, ырыскы да сеники. Бирок ырыскы менен байлык эки башка экен. Ойлоп атасың, миллиард доллар тапсаң меники, ошонун баарын сен колдонгонго үлгүрбөйсүң керек болсо. Тамагыңдан өткөн тамак сеники экен, кийген кийим сеники экен. Анан бирөөгө берген садагаң, зекетиң, жакшылыгың сеники экен. Тияк барганда бүтөт экен. Калганы сеники эмес. Өлгөндөн кийин башка эле бирөөлөргө кетип калат. Эми балким туура эмеспи, бир адамдын 3 аялы бар экен. Катуу ооруп калыптыр. Өлөт деген дарыгерлердин сөзүнөн кийин эң жакшы көргөн аялын чакырыпты. Айтыптыр, мен өмүрүмдү сагарнадым. Керек болсо бала бакырам анча көңүл бөлгөн жокмун. Ыйманыма, диниме, намазыма, билимиме анча көңүл бөлгөн жокмун. Сен үчүн чуркадым, сен үчүн бүт өмүрүмдү арнадым, кам көрдүм. Мен өлүп баратам, эмне кыласың десе, өлсөң өлө бер дептир. Мен керек болсо сен өлүп баратканда башка бирөөгө кетем деген экен. Өлгөндөн кийин точно кетем деген экен. Балким өлелигинде эле кете баштайм деген экен. Ушундай кайгырып анан экинчи аялын чакырат. Мен сени тигиден кийин эле сени жакшы көрдүм. Сен үчүн убактымды кетирдим. Сен үчүн тойлорго, жамандык жакшылыкка каттадым. Илимимди алган жокмун, ибадатымды кылган жокмун. Эмне дейсиң десе, эмне кылам эми? Баардык адам өлөт. Сени көмөбүз, топуракты салам, анан кийин мен да тиричилигим менен кылып өзүм жашоо менен кетем деген экен. Анан үчүнчү эң көңүл бөлбөгөн, эң кор туткан аялын чакырат экен да. Эми ушундай болуп калды, мен кетип атам десе, мен сени менен кошо кабырга кирем деген экен. Суракта жаныңда болом, шам жагып турам, коргоп турам, колдоп турам. Мунун мааниси мындай экен. Биринчи жакшы көргөн аял ошол байлык экен да. Байлык. Кимге опа болгон бул байлык? Бул фараонго опа болгон эмес. Бул Хаманга чык татырбас Чынарга опа болгон байлык. Бүт өтүп кетти, башка эле бирөөгө калды азыр. Чоң атасы салган үйдө небереси жыргап жашап атат, чоң атасынын атын унутуп калган, Куран окубайт ага. Башка эле бир келин келди башка эле жактан, ошол башкарып калган. Ошого деп салып кетти, бирок ибадаты, ыйманы, илими калып кетпедиби? Экинчи аялы тууган тушкан достор. Бирдеке болсо эле досум, мына балдар турат. Мына балдар өздөрү билишет. Ата-энеси балдарын убада берет. Балам, сени 6-күнү бир жака алып барам деп. Бала күтөт ошону. Чоң киши карызды түшүнөт экен. Эмки айда алып барам, аркы жумада алып барам. Бала нахманак экен да. Сөз бердиң, аткарышың керек экен. Бала ошого чейин уктабайт экен, ошону күтөт экен. Бирок мына эртеге барабыз деп бала делбе тап болуп, делебеси козголуп турганда, досуң телефон чалып калса, балам, эртеге мен колум бошобойт, мен досума кеттим деп айтасың. Кимиси маанилүү? Кечирип койгула, дос деп атасың. Акыретке барганда эң чоң душман ошол дос болуп калышы мүмкүн. Себеби күнөөнү чогуу кылып атасың ошо менен. Кыйбатты чогуу кылып атасың, арамды чогуу бөлүшүп атасың. Шайтан дагы качып кетет эгерде дарат менен жүрсөң. Дуа кылсаң, ибадат менен жүрсөң, бирок дос күтүп тура берет экен да, жаман дос. Сен чык, анан мен сени бир жака алып барам. Күнөөсү меники эле болсун досум, коркпо деп. Ошол досум деп жүрүп үй бүлөң бузулуп атат. Ошол досум деп жүрүп балдардын шагын сындырып атасың. Бала ушунчалык күтөт экен, бир жоопкерчиликтүү ата. Кечинде келиптир жумуштан. Азыр Айбар байкенин үйүнө бардык, ошондой коросу бар экен. Караңгыда кыштын күнү кандай суук болот? Суук болот бул жак. Январда, чилдеде. Кечки саат 6:30 үйүнө келиптир. Караңгы кирип калат. Кире албай, өзүнүн коросуна кире албай жүрүп кетти. Ары басып, бери басып. Анан аял телефон чалыптыр. Бир саат 8:00 каякта жүрөсүң десе, келгенмин дептир. Каякта эшиктин алдында кирбейсиң десе, кантип кирем? Эртең менен кетип атканда балаң суранган болчу, чана алып келип бер деп. Бирок чанага акча таппай койдум, кантип кирем? Азыр күтүп отурса керек, точно күтүп отурат.
Качан уктайт, мен билбейм, айбакка тиктеп отурат. Ошентип ошол 12-де уктаптыр. Анан 12:30 уурданып кирген экен. Ушундай аталар бар. А биз болсо досуң аш жейбиз десе, балаңа берген убадаңды таштап кетип атасың. Ошон үчүн балаң сага эртеге кайрымсыз болот. Бергениңди ала турган дүйнө бул. Мына көбүнчө 13 жаштан баштап 18 жашка чейинки балдар экен. Буларды да түшүнбөйт экенбиз чындыгында. Эгер бала менен ата тирешсе, ким күнөөлүү? Ата күнөөлүү. Себеби эки адам тирешсе дейт, акылдуусу күнөөлүү дейт. Сен бала болуп көргөнсүң, бул ата болуп көрө элек да. Эмнеге тирешебиз? Буларга азыр өздөрүнөн сурагыла. Үйгө караганда көчө маанилүү. Бул нормалдуу нерсе. Тууганга караганда дос маанилүү. А буларды жалган чыгарган ким? Өзүбүз. Досун да тандашабыз да, түгүчө менен дос болбо деп баштайбыз. Ал жүрөк тандап атат. Жүрөктүн сөзү сага караганда өтүмдүүрөөк экен. Сыртта бир падыша бар, ичте бир падыша бар. Сырттагы падышанын сөздөрүн аткарбай эле коюп атпайбызбы? Директордун сөзү дайым эле аткарыла бербес, сурагыл. Макул эжеке деп туруп алдап коюшат. Айыл өкмөтү, аким, президенттин сөзү аткарылбай калып атат. Мен депутат болуп жүргөндө айттым го. Кыргыздар бир эмне деген автобус эле? Белес деген автобус чыгарса, президент барып айтып атат. 10 мамлекет сатып алат. Анан калганын карап көрөбүз. Көп өтпөй мэр чыгып айтып атат. Жок, сатып албайбыз, себеби сапаты начар экен деп. Мен чыгып айтпадым, президенттин сөзү шамалдын ышкырыгыбы деп. Сырттагы падышанын сөзүгө укпайбыз, бирок жүрөк деген падыша бар, анын сөзүн ар бир адам угат. Ал досту жүрөгү менен тандап атат. А сен айтып атасың, аны менен дос болбо, сүйлөшпө. Бул калпчылыкка түртөт. Жүрөгү сүйөт, барат, дос болот, сүйлөшөт, ойнойт. Бирок сага келгенде айтат, жок, дос болбой койдум дейт. Эмнеге калпчылык үйрөтүп атабыз? Мына балдардан өзүнө сурагыла. Балам, калп айтпа, чындыкты айтсаң урушпайм дейт, чындыкты айтса дагы баары урушасың. Ошон үчүн бир айтат экен, мен эч кимге калп айтпайм, бир гана атама калп айтам, анткени атам баары урушат деген экен. Жаш балдар түшүнбөйт да. Маселени чечиштин эң оңой жолу бул калп айтуу деп ойлойбуз. Бирок калп айтуу уурлуктун башталышы, ишенип коюңуздар ушуга. Бул япондордун макалы. Бирөө өзү такыр калп айтпайт экен. Мен чынчылмын. Аялым да чынчыл. Балам эмнеге калп айтат деп экөө анализдеп отурса, бир учурда калп айтып коет экен. Чарчап келгенде телефон шыңгыраса, баласын чакырат экен дагы, досум экен балам, жок деп койчу дейт экен да. Анан баласына айтат экен, чынчыл бол деп. Кайсын угат бала? Мына агайдын сөзү бар, сөз чакырат, үлгеришет деген. Ошон үчүн үлгүлүү, укум-тукум тарбиялаш өтө маанилүү. Кыргыздын бир сөзү бар, баласы жакшы чыкса, атасы жаман болсо дагы төрдө отуруп сый табат деп коет. Бир тарапта бир бай чыгыптыр. Элге берешенди кылып жол салып бериптир. Атасы дейт, атасына бир жипти алдына тартып коюптур, кызматкер, шофёр, чөнтөгүндө акча, ал жака барат, бул жака барат, жыргап жүрөт дейт. Өткөнүн карасаң, ошол атасы башка аял алып, мунун апасын таштап кеткен экен. Буга көңүлдөнүп өлгөн эмес экен, бирок баласы жакшы чыгып, менин атам деп туруп көкөлөтүп атат. Бирок өмүр бою оозуна тыгып, сурабаганын барып, сураганын берип, оозуна чыккан баарын аткарып берип, акыры бала эмес эле бале болуп калгандар да бар. Ошого тарбиянын биринчи кадамы ушул экен. Бала төрөлгөндө, мына жерде болочок энелер турат, кыздарым силерге дагы. Дароо сүт бербе, улуу сөздө уяк жок, эмчек салба деген сөз бар. Бу дүйнөгө келдиң, баары сен каалагандай боло бербейт деген пасылды дароо бериш керек экен. Кичине illa, кичине аракет кыл, кичине суран, кичине умтул деген. А биз болсо оозунан чыга элек деле сала коюп, бере коюп отуруп, бала эмес эле бале болуп калат. Сүйгөн башка, бирок тарбиялаган башка. Сүй, бирок аяба деген сөз бар. Баланы эмгек менен азыр эми адам укугу деп отуруп, кечирип койгула. Баланы өтө жалакай жалкоо кылып атабыз. Балдардын укугу бул бузукулардын саясаты, ишенип коюңуздар. Иштегенден эч ким жаман болгон эмес, өлгөн эмес. Мына япондор бизден акылы жокпу, бирок мектепте даараткананы балдар өздөрү тазалайт. Ошон үчүн тазалыктын кадырын билет. А бул жакта азыр техничка. Агай мындайды билет, бирок көп балдар ылай буту менен кире берет. Эмнеге? Жуусун, мунун иши. Ошон үчүн ойлоно турган маселелер аябай эле көп. Эми көп деле сүйлөштөн тартынып атам, анткени аталар отурат, апалар отурат, улуу кишилердин алдынан насаат айтыш бул бир аз адепке туура келбейт негизи. Бирок адеп бар, өкүм бар. Мага өкүм болду. Эжекелер сүйлөп берсин дептир. Уюштурган Ерлан сүйлөп бер деди. Бир адамдан бир китептин башчысы сүйлөп бер деди. Өкүмгө баш ийип келип атам. Өкүм адептен жогору турат. Бирок менден дагы сүйлөгөнгө, акыл айтканга татыктуу инсан отурат. Анын аты ким? Капыр Мадаминов.
Агай, чоң рахмат. Мен деле сабак бергем, бирок университетте сабак бергем. Өткөндө бир мектеп чакырыптыр. Агай, азыр бош эле жүрөсүз го. Биздин мектепке келип бир каалаган сабагыңызды алыңыз. Анан ушундан сабак бериңиз деп атпайбы? Биз сизге айлыкты аябай жакшы коюп берели. Мен биринчиден айттым, айлыкты дедим. Кадырбеков үчүн коюп бербейт, иш үчүн коюп бериш керек дедим. Адилеттүүлүк болбой калат. Айтат, агай, бир эле жумасына келип берсеңиз, биз сизге 50 миңден ашык коюп беребиз дейт. 50 миң сомдон ашык. Мен айттым, ал келип кеткен үчүн эмес, атым үчүн эмес, иштеген иш үчүн болуш керек. Болбосо анын берекеси болбойт, ишенип коюңуздар ошого. Башкаларды да нааразы кыласың. Биз күндүр түндүр жүрүп алганыбыз 30 миң, а бул бир келип кетип атат. А бул бывший депутат. Алар иши жок да. Анан макул эми адамдын көңүлү экен деп туруп анан кийин адам жана коом деген предмет бар го, ошонун китептерин алдым, тарыхтын китептерин алдым агай. Анан даярданып көрүп, китептер татаал жазылып деле жекелер. Балдарга рахмат ошолорду окуп аткан, мээси чирип кетпейчи. Мен ошол кыргыз тилинде, кыргызчам жакшы эле экен, жакшы эле сүйлөп экем, ушул сөз байлыгы менен кыргыз тил адабияты боюнча республикалык олимпиададан биринчи алганмын. Балдар үчүн жазылган китептер жакшы үчүн алган жокмун, өтө татаал экен. Кеше бир блогер жазып турган, натюрморт дегендер жазып коюптур. Мугалим өзү билбейт экен натюрморт эмне экенин. 5-класстын китебинде. Гарвардда Жозеф Най дегендин китебин окудум англис тилинде. Кыргызча караганда ошону жакшы түшүндүм. Гарвард университетинин китеби. Анан макул деп даярданып отуруп агай. Даярданып отурдум дагы. Мугалим болгонго духум жеткен жок. Мен акчасы жок депутаттыкка барып бир партияны түшүрүп өткөнгө духум жеткен. Акчам жок болду, сенip коесуздар ошого. Кудайдын буйруганы болот, кеттик деп ач калган, кеч калган башка партияга өтпөгөндөрдү эле топтоп алып туруп, чоң рахмат сиздерге. Добуш берген ким болду? Силер болдуңар. Рахмат. Алла разы болсун. Бирок мугалим болсо духум жеткен жок. Себеби канчанчы класс? 5-класс. 5-класска барып Оливер Кромвель деген болгон. Ал королду жок кылып, парламентаризмге мамлекетин өткөргөн. Кантип түшүндүрөм муну? Мугалимде сындаш оңой. Мектепке бир жолу келбегендер бар. Кандай окуп атат? Акыбалыңар кандай? Жардам керекпи? Дебейт, бирок ушактап барса эжеке менен урушуп койду деп. Мойнун жулам деп келгендер толтур. Ушундайбы? Мугалимге мойнун жулап деп келсеңер келгиле. Бирок эң чоң зыянды өзүңдүн балаң тартат. Неге? Анткени мугалимдин жүрөгү суугандан кийин, жүрөгүн жапкандан кийин балаң окуйбу, окубайбы баары болуп калат. Эң жаман мамиле эмес, баары бир кылган мамиле жаман да, мындай. Кош көңүл мамиле жаман. Ошон үчүн мугалимдерге илгери балдар берип атканда эмне деген? Эти сиздики, сөгү биздики деп берген. Кандай тарбияласаң, ошондо тарбияла. Өзүң тарбия бербесең, бул жак анча-мынча. Ошон үчүн бирөө жарым келип разборка кылса, жөн эле доскага чыгар дагы мына жөнөкөй теманы өзүң түшүндүрүп бер балаңа деп айтыңыздар. Балаң менен түшүндүрүп берсең, мына Зататош түшүндүрүп берсең, заттын атын билдирген сөз Зататош деп башталат деп жакшы эле баштайт негизи. Баласыначы. Чыныңбы балам дейт? Жок, түшүнгөн жокмун. Заттын атын билдирген сөз Зататош деп. Номиттен карасаң, заттын атын билдирген сөз Зататош деп айтылат. 15 мүнөттөн кийин, ешек, чочко, апасынын баласы сен деп ошого чейин барышат ана. Өзүнүн баласына 15 мүнөттө душман болуп атат, а бирөөнүн жакшы, жаман, кежик, тежик балдарына мугалим болуп, сабак үйрөтүп, өмүрүн, энергиясын берип аткан мугалимдерге чоң рахмат. Балаңа эмне? Телефонду берип коюш оңой эле. Берип кой, эч проблема жок. Акчаны берип коюш оңой эле. Үйдүн квартиранын төлөшүн берип коюш оңой эле. Машинаны берип коюш оңой эле, бирок билимди берип көргүлөчү. Пифагордун теоремасы, Омдун закону, Ньютондун закону кантип түшүндүрөсүң, өзүң түшүнө элексиң аны керек болсо. Оку дейсиң, кечинде китеп окуганды көрүп атабы бала? Өткөндө бир айлыга барып туруп, ким китеп окуп атат десем, бир да атена кол көтөргөн жок, жаман арман кылдым. Балдарды айыптаганды билебиз, бирок өзүбүз кылып атабызбы? Кептин бар ошондо. Бала көргөнүн кылат. Бала уккан эмес, көргөнүн ээрчийт экен. Ошон үчүн үлгүлүү бала тарбиялаштын бир эле жолу бар, өзүң үлгүлүү бол да. Мен жакында умрага барып келдим. Умрада ар бир намаздан кийин бир намаз окулат экен. Бизде андай намаз жок. Кайсы намаз билесиздерби? Жаназа. Миллиондогон адам барат экен, сөзсүз өлүп турат экен аяк барганда. 5 убакыт намаз, сөзсүз жаназа намазы. Ошондо намаз окуп атып, мага ой келди, кийинкиси мен болуп калбаймбы деген ой келет экен. Ошо жаназа меники болуп калбайбы дегенчи. Кетер адам кетти, кезек кимде? Ушундай ойлоно жүрөлүчү.
Арабызда бирөөбүз гарантия бере алабызбы, ушул жерден аман чыгабыз деп? Андай гарантия эч кимде жок. Бизде бир чоң президенттин өкмөттүн парламент өкүлү болчу. Кайерде өлдү билесиздерби? Машина айдап келатып, светофордо токтогон, ошол жерде көзөтүп кетти. А биз жүрөбүз 100 жыл жашайм, 1000 жыл жашайм. Жакының өлдү, жакыныңын жакыны өлдү, Украинада өлүп атат, Газада өлүп атат. Бирок моюнга алсаңыздар, өлүм мага келбейт деген бир ишеним бар да бизде, баардыгыбызда бар. Мен түбөлүктүмүн деген, андай эмес. Ошон үчүн бирөө менен урушасың, кечирим сурабай жүрөсүң. Балким акыркы жолу урушуп аткандырсың, аяктан билесиң. Ак үйдө болгон ушундай окуя. Нарымбек деген агай болчу. Кечинде кетип атканын көргөм, эшикти тарс жаап. Эртеси келбей калды, эмне? Машина уруп кетиптир. Каза болуп калыптыр. Жетекчиси ушундай кайгырып турат, ушундай көңүлү чөгүп, арыбас, берибас. Мен ойлоп турмун эми, жакшы кызматкери кетип калганга кайгыр деп. Кийин билбедимби, көрсө өтө катуу урушуп койгон экен да. Биякта арман калды. Атаңдын көрү, мен өлөрүн кайдан билдим? Болбосо кучактап айтып белем, рахматымды айтып белем, кечирим сурап коюп өтүп белем деп. Ошон үчүн ким урушкан болсо бирөө менен азыр барып кечирим сурап койгула. Чыгарыңар менен. Ким биринчи кечирим сураса, Алла Таала ошону биринчи кечирет. Ошонун даражасы көтөрүлөт. Биз кечирим сураса даража түшөт деп ойлойбуз. Жок, андай эмес. Даража ким пас кетсе, ошондон Алла Таала көтөрөт. Сүйлөштүкпү? Кечирим сурагандан баштайлычы. Экинчи, балдарым, ийгилик этесиң, эң кыска жолун айтайынбы? Капырагай айткандай айтайынбы? Капырагайдын ушул сөзү бар, айтайынбы? Капырагай керек болсо сөздөрүн сатат, мен да сатам. Айтайынбы, айтпай эле коеюнбу? Кол чапкан менен өтпөйт. Агайдын методикасы менен авторский правасы менен кошо айтып атам. Агай сата берейинби? Агай анан экөөбүз чок эле сатпайлыбы ушул сөздү? Агайдын аябай методу бар да, мындай. Ушул сөздү сатам. Аласыңарбы? Аласыңар, кол көтөрүп койгула, ким ала турган? Дорон, эшикти тосупту, бир дадам чыгарбайсың, 1000 сомдон аласыңарбы? Буягын агай жакшы келтирет. Мен балдарга айтам дедим эле. Ийгиликке жетиштин эң кыска жолун айтып берейинби? Угуп тургула. Айтып берейинби? Бата алыш керек. Бата алыш керек десе эле колуна суу коюп бата берди. Бул бата сурагандык эмес, бул кылган кызматтын акысын сураган менен барабар. Батаңызды берип коюңуз. Жөн эле жакшылык кылып бер, көңүлүн көтөрүп кой, жол бошотуп бер. Бирди бет шупасы алып кой, жүгүн көтөрүшүп кой, ассалам алейкум деп кой. Жүрөгүңүз жылып калабы ошентсе? Жакшы мамиле кылса. Аба, сизден сурап атам. Абамын баары менен жок, унутуп кеттим го. Ошого өттүм. Аба, жүрөгүңүз жылып калабы? Мындай, ассалам алейкум деп койсо, кандай саба деп койсо, ошо жүрөгүнүн жылыганы батанын кеткен экен да. Жөн эле жүрөгүн жылытып кой. Айнең урушуп койсо деле, макул апа деп койсоң, өлүм көрөйүн, уят кылбадыбы деп кылат, ичинечи. Урушайын деп келсем, бул урушуп деле кереги жок экен, уят эле кылат экен. Ана садаган кетейин деп баштайт. Бата алыш керек экен. Мен бир окуяны айтып берейин. Жакында ушу умрага барганда Али деген жаш жигит бар экен. Иорданияда окуптур. Египетте окуптур. Ошол жигит айтып берип атат. Мен дейт, батанын эки түрү бар. Өзүң өзү берген бата дуа деп коет. Анан башка бирөөнүн берген батасы. Эки окуяны айтып берем дагы, ошо менен акырын жыйынтыктайм. Ошол Али. Ага, бизде билесиз го, кыймылдаган кишине карай беришет адамдарчы. Ал мынтип атпайбы? Өткөндө пакистандыктарды, индустарды жаман кылдык, көрдүңөрбү? Шашпай эле экенбиз. Аларды кубалап, аэропортко чейин жеткизип коюп, анан келет ойлонуп турбуз да, эмнеге кубаладык буларды депчи. Негизи мейман кандай мамиле кылбаш керек. Бир-эки тентеге чыкса бүт элди антип кордобош керек. Ошондо дейт, мен Египетте жүргөндө мага аябай көп адамдар жардам берген дейт. Жакшы египеттик арабтар бар дейт. Берешендик кылып, кайрымдуулук кылып, көңүл бөлүп дейт. Ошондон ушундай жүрөгүм жылып калыптыр дейт. Кыргызстанга келгенде Египетти көрсөм эле учурашам, телефонумду берем, жардам керек болсо айта бер деп айта берем дейт. Өзүм деле кыйналып жашайм дейт. Ошол күндөрү дейт, бул индус, бул пакистандык деп отурбайт да, арабтарын кошуп уруп турду. Арабтар анан үйдө отуруп калыптыр, египеттиктер. Анан телефон чалдым дейт, чалсам баары жакшы дейт. 3 күндөн кийин чалсам, тамагыбыз жок, 3 күндөн бери ашка отурабыз деп айтты дейт. Өзүм кыйналып жашайм дейт, бирок эптеп септеп барларымды топтодум дагы дейт, тамак жасатып алып, өзүм жасап алып, анан кийин көтөрүп бардым дейт. Барсам ушундай курсак ачтыр дейт байкуштар. Жыргап жеди дагы дейт. Анан кийин телефон чалды. Кимге дебейсиздерби? Өзүнүн атасына. Видео звонок кылыптыр. Ата деген элестетип көрө, кыргызды
бир өлкөгө барса кырып атыптыр, сабап атыптыр деп койсо, балаң ошакта жүрсө кантип тынч уктайсың? Дос уктай берет, классташ уктай берет, ата менен апа уктай албайт. Ошондон атасынын көңүлүн тындырайын деп, ата мына курсагыбыз ток, тамакты караңыз, жакшынакай досторубуз бар, бизди коргоп атат, тынчыдык изилат болбоңуз дептир да. Десе дейт, атасы ыйлабайт дейт. Анан мен карап айтты дейт, балам, сага кантип рахмат айтышты билбей атам деп айтты дейт. Кантип мен сенин жакшылыгыңа жооп кайтарам балам? Анан кыргыз айтты, мен айттым дейт. Жок эчтеке эмес, жөн эле дуа кылып туруңуз. Жок ошондой болсо дагы эмне кылып жооп кайтарам балам? Мындан өткөн жакшылык жок мага. Баламын тынч экени, курсагым ток экени, сенде достор бар экени, эми көңүлүм тынчыды. Анан жок рахмат, мына жөн эле эч кызат болбоңуз деп атсам эле дейт. Мен жакында умрага баратам балам. Ошакка барганда сага бир дуа кылайынчы. Эмне деп дуа кылайын деп айтты дейт. Анан мен айттым дейт. Мен ошакка бара албай жүрөм. Мен деле барып келейинчи, ошого дуа кылыңыз деп айттым дейт. Умраны, ажылыкты мага да насип болсун деп. Ошо ойдон кетти дейт. Көп өтпөй эле досторум чыкты дейт. Ажылыкка баратабыз, келбейсиң деп. Мен акчам жок десем, ниет кыла бер. Мындай жолдор бар деди дейт. Ниетти кылдым, документти даярдадым. Кайдан жетин иштерим бүттү, акчам келди. Бир карасам Меккеде жүрөм дейт. Азыр ошол жакта иштейт экен. Умра башчысы болуп. Бир бутум Кыргызстанда, бир бутум Меккеде, бир бутум Мединада дейт. Мына бир адамдын берген, кыйналып турганда, кор болуп турганда берген баты куртулат экен. Ошон үчүн балдарым көбүрөөк бата алгыла. Бата эле ала бергиле, калган Алла Таала түздөп коет. Анан акылдуу болуп, стратегия түзүп, план түзүп, бирок бата албасаң, жолуң ачылышы кыйын болот. Экинчи окуя. Иорданияда жүрөм дейт. Аябай кыйналдым дейт. 3 балам менен барып алгам дейт. Курсагач, балдарды багыш керек, квартираны төлөш керек. Квартираны кукма, улам эле келип калат. Айла жок, ал жакка барып иштедим. Мындан кар сурадым, тигинден сурадым. Жок. Бир күнү дейт, ушундай окуя болду дейт. Бал саттым дейт, базарга чыгып алып. 5 жетпейт дейт. Анан айла жок дейт. Эч ушундай айлам түгөнгөндөн кийин 2 рекет намаз окуп алайынчы деп мешитке кирип алган ыйладым дейт. Алла Таала, мен болгон илимиңди үйрөнөйүн деп келдим, диниңди үйрөнөйүн деп келдим. Өтө кыйналып кеттим, мен эч кимге муктаж кылбачы, жардам берип койчу. Ушундай чын жүрөктөн ыйлап дуа кылганда жүрөк жеңилдеп калат экен дейт. Түшүндүм дейт, мындай жөн кеткен жок ушул дуа. Үйгө келсем аялым айтат дейт, телефонуңузду таштап кетсиз, бирөө улам эле чалып атат. Мен дуа кыла баштагандан кийин 10 мүнөттөн кийин чалыптыр дейт. Алсам таанышым, кайра чалсам дейт, мен Кыргызстандан чалып атам, досум. Мен бир акча топтоп жүрдүм эле, бирдеке алайын деп. Ойлосом өзүм эле топтоп жүрүптүрмүн. Эли деле ойлоп коеюн деп, эмнегедир сен ойма келдиң. Сага акча салып ийдим деп айтты дейт. Капыстан эле ойма сен келдиң. Баягыны ойлоп алып туруп айттым дейт. 10 мүнөттөн чалган экен дейт. Бул капыстан болгон жок досум, бул дуага жараткандын берген жообу. Ошон үчүн балдарым келечекте эмитен тилек кылгыла. Оомат тиле өзүңө, ыйман тиле. Кыздар, кеңеш берейин де, келечектеги жарын эмитен тиле. Акылдуу болсун, ыймандуу болсун, берекелүү болсун, кадырымды билсин, күйүмдүү болсун, кадырыма жетсин дегендерди эмтен кылыш керек. Силер дагы. Себеби мына жерде ийгиликке жеткен кишилердин баардыгы бабалардын дуасы бар. Ушунча жашка жетсин деп бир убакта бабалар дуа кылган энебиз. Жакшы мугалим болсун деп бабалар дуа кылган. Укум тукумума оомат бер, дөөлөт бер, иман бер, береке бер, ден соолук бер деп. Эми агай келгичекти мен негизи бүгүн кыска эле сүйлөйүн дегем, анткени агай педагог, мен педагог эмесмин. Бирок эми агай келгичекти айта берейинби? Же айтпай эле коеюнбу? Бир 3-4 пункт айтып коеюн, бир. Тарбия качан башталат? Тарбия качан башталат? Боюнда бар кезде. 1, 2. Ким жооп берет? Азыр мен көрсөтөм, ошол жооп берет. Качан башталат? Качан башталат? Мен көзүм чалырып экен. Мына көзүм кыйшык экен. Азыр 5-6 адам мындай кылды да, мындай. Бизде бир эжеке бар эле, ушундай айылда бир эжеке бар эле. Ошо тур дегенде 5 отурчу экен да. Тарбия качан башталат? Айтып берейинби? Апаны тандаганда. Мурда сынчыларды жанына алып жүрүп, хандардын балдары тандаткан. Аял тандаш оңой нерсе эмес, бул өмүр базары, бою мындай экен, фигурасы мындай экен, ал. Көңдө өскөн гүлгө кызыкпа деп коет. Сулугу сулуу болгон менен теги жакшы болбосо, тарбиясы, түбү жакшы болбосо, кыйналып эле каласың. Сени да кыйнайт, өзүн да кыйнайт. Ошон үчүн ата-энени кээде угуп кое бериш керек. Булар көздү, булар сөздү, булар ар жагын карайт. Бирок эми сүйүп калдым, мен ошого эле тием десем эмне кыласың? Айла жок. Ыйманын тилеп, берекесин тилеп, беришке аргасыз болосуң. Биринчи апаны тандаш керек экен.
бирөө би деген полковой десем, алым болгон, падыша болгон. Неге жеңе албайсың десем, мен баламды бир дагы жолу дараты жок эмизген эмесмин деген экен. Эмне үчүн Жусуп Абдырахмановдой боло албай атабыз? Эмне үчүн Касым Тыныстанов, Исхак Разаковдой боло албай атабыз? Өткөндө бир карапайым эле кишини түшүндүрдү себебинчи. Алардын апалары, аталары арам берген эмес экен. А биз болсо 70 жылда анда иштеп, муну да жедик, бүт аралашып калыптыр да. Проблемасы ошол болуп атпайбы? Азыр деле тойлордон, анча-мынча тойдон алып келбейли койгула кечиктерди. Балким бир паракор, коррупционердин тойудур, аяктан билесиң. Кайсыл акчага келди ошол да. Ошон үчүн ойлонуп, балдардын тамагына өтө караш керек экен. Апаны тандагандан башталат, атаны тандагандан деле башталат, бирок кантип аял барып айтат, сен мени ал деп айта албайт, ошон үчүн апаны тандагандан деп атам. Тегин кара, ыйманын кара. Сулуулугуна карап үйлөнсөң, анын күйөөсү эмес, кароолчусу болосуң деп бекер айткан эмес. Байлыгына карап үйлөнсөң, анын күйөөсү эмес, анын кулу болосуң деп бекер айткан эмес. Экөөнү тең кийин жоготосуң, байлыгы да жоголот, сулуулугу да жоголот. Ыйманына карасаң, Алла Таала байлыгын да берет, сулуулугун да берет, берекесин да берет. Ошон үчүн ыйманына кара, тегине, тарбиясына кара. Бул өтө маанилүү. Бул жактын кыздары жакшы кыздар окшойт. Кана биздин бойдогу жигитибиз? Кетип калдыбы? Анда бир рекламалап коеюн дедим эле. Экинчи нерсени айттым, туурабы? Мен кече кыздуу болдум. 2 күн болду. Азыр атын ойлонуп атам. Бир аты келди, бирок аны айтпай эле кое турайын. Же айта берейинби? Эркек менен аялды салыштырып көрсөң, эркектер кыздуу болду десе, куттуктайм дасым, амирлүү болсун деп коет экен. Аялдар болсо, атын ким койдуң деп баштайт экен. Анан бүгүн айтпасаң, 2 күндөн кийин атын ойлонуңбу деп кайра чалат экен. Аял ушундай мындай кызыгып турат экен да, канча килограмм, кайсылар атымды, ким төрөттү, кызбы, уулбу. Аялдарга бирдик айтпай эле койсун. Аялды кыйнаштын эң сонун жылын айтып берейинби? Кечинде жатар да, бирдек айтайын дедим эле, бирок эртеге айтайынчы деп коюп уктаган эле. Бирок бир жаман жери өзүңдү уктабайсың, аялды уктабайт да. Суу чачабы, бетиңе иши кылып айтып турат да. Аял ушундай кызыгып турат экен да, мындай түбүнөн бери билгиси келет экен да. Ошон үчүн эркектер капы болбогула. Аял сурак ала берсе, мен жиним келе берет элем. Сен прокурорсуң, мен сотсуңбу, мага начальниксиңби? Көрсө, табият ушундай экен да, жөлө сурагысы келе берет экен аял киши ушундай. Баары билгиси келе берет экен да. Эркекке баары бир экен. А ушундайбы, болуптур. Кээде байкуш чачын өзгөртүп алдыңан чыкса байкап өтүп кетесиң, кандай жакшыбы деген бойдон. Ошол ойдон кала берет. Ошого мен айтат элем, апаны тандагандан адашмай жок деп. Бул маанилүү. Анан эмчекти ыйлатып бериш керек дедим. Эми башка сөз жок экен, бул сөздү айткым келген жок эле. Сүттү ыйлатып, бир аз болсо дагы төрөлгөндөн баштап эле ушундай кылыш керек. Бүгүн эртең менен турдум, бир аз китеп окудум. Мен 5:35-те туруп намазга чейин деле китепти окуп албасаң, андан кийин балдар койгондон убакыт болбойт. Окуп аткан мезгилде өзүмдүн жандыра турган прожекторум бар бул жакта. Фонарик. Ошону бастым дагы, кызым ойгонуп кетет деп туруп кара ойлодум. Жок, эми тең көндүрүш керек. Кече роддомдон чыгарып келдим. Жатат. Түштө эле 1 мүнөт берчүбүз да. Жок, антпеш керек экен. Ошого көнсүн. Бака шакага. Бала үн уккусу келет экен. Таң туң. Ар бир уккан үнү бул кругозор кеңейтет экен. Бала төрөлгөндөн баштап сүйлөшкүсү келет экен. Мына, балдардан сурагылачы, ата-энеси сүйлөшөбү? Бирдеге сен сагыгың бүтүр, отурчу дейт, туурабы? Мына бөйдөн сурагыла. Бир акыл айтайын десе де, сенен бирөө сурап атат, жөн отурчу. Бала менен сүйлөшкөн эч ким жок. Балага только нотация окуйбуз, акыл айтабыз. Андай бол, мындай бол, андай бол, мындай бол. Булар да сүйлөшкүсү келет. Азыр ушул куракта буларга нотация жакпайт. Акыл айтсаң сени жаман көрөт. Себеби өздөрү силерден акылдуу ойлойт. Ушул курактан биз деле өткөнбүз. Туура айтып атамбы? Бала менен баарлаш керек экен да. Мен Японияга баратканда япондордун стюардесса деген билесиңерби? Стюардессасынын мамилесине таң калганмын да. Мисалы, самолетте ким учкан, кол көтөргүлөчү. Мындай эки колду мындай кылып койсоңор, баарыңар. Ким эгерде ошентпесе, ылайым эле. Болду, бир эле микрофонбу? Барбы микрофон, жокпу? Мен бир жерге барганда сторис тартышым керек, бул заманда. Ордуздан баарыбыз турабыз. Агай келдиби? Ордуздан баарыбыз туруп коелучу. Себеби кээде кан жүгүрүп коюш керек да. Так, самолеттой канаттарды жаябыз, баардыгыбыз. Кана сураныч, эгерде ким канаттарын жайбаса, ылайым эле деп анызыр бата берип коем.
Анан кадимки эле самолетто бирде оңго ийилебиз. Зу мына кетти. 1, 2, 3 бул күркүлдөк айылы самолет болуп учуп баратабыз. Кайсы самолет батып жатат экен көрөлү. Мына эжеке сонун учат экен, машалла. Ушинтип даражаңыздар көтөрүлө берсин. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Эжекелер, биз балдарды мынтебиз го, тынч отур дейбиз. Ушул жерден отуруш керек да. Бала тынч отурбайт. Эгер бала ар жагынан тынч отурса, анда проблема бар, ишенип коюңуздар. Бала болгончо кыйкыра беребиз да, тынч отур, шоктонбо. Шок болсун, шок болбосо жок болсун, кыргыз бекер айтпайт. Ал табияты ошол баланын. Самолет учуп баратканда бир керек нерсе болсо басасың, стюардесса келет. Россияныкы Аэрофлот келет дагы. Здрасте, что вам надо деп айтат, мындай элечи. Что вам надо деп элечи. Американкалар чакырсаң, мен Делтада учуп көргөм. Ушундай келет дагы айтат. May I help you? Калп эле мындай, күлгөндөр мындай да мындай. Кыргыздарды деле чакырып көргүлө. Чакырдыңызбы дейт. Чакырбасам эмне келдиң деген киши жок да. Япондорго аябай маани бердим. Туура берейин бага? Алар мындай экен агай. Мындай келет экен дагы. Эң кызыгы. Ушундай келип туруп агай. Тизелеп отурат экен да. Ана мынтип сурайт экен. May I help you деп. Алдыңа келип тизелеп алып туруп May I help you десечи, баягы сурана турган нерсеңди эле жоготуп коет экенсиң деп элеш. Анан ушу өмүрлүү болгузум деп эле тургузуң келет экен да. Чоңураак болсага иштеген кереги жок деп эле ыйлагың келип кетет экен. Ошол сыяктуу балага үстүдөн карап сүйлөгөн башка экен, астыдан карап сүйлөгөн башка экен. Мына баардыгыбыз башында өткөн. Бирдеке болсо эле ата-анаң турат дагы, эжекең дагы. Эмне кылдың? Алдында туруп, өзүң кичирейип, мокоп, какап, чакап, ошол бойдон өмүр бою сүйлөй албай калат да. Бирдеке эле неме барбы, неме ана? Неме барбы, ошо неме менен неметип, ошо немеге сурап ал деп коет, бүттү. Жалаң неме болуп калган да биздикилер. Бирок алдынан карап туруп, балам эмне болду десең, алды эле айтып берет экен. Мен сындырып койдум дейт экен. Бирок ошондо урушпа да. Биз мына балдарга белек беребиз, мына сеники деп беребиз, аркасынан контролдойбуз да, баягы иштетип атасыңбы, нормально иштетип атасыңбы? Мына көрсөтчү депчи. Ал иштетпей эле өлгүсү келип кетет ошол жерде. Элестетип көр, сизге бирөө телефон берип эжеке. Баягы мен берген телефонду нормально иштетип атасыңбы? Аны алып келчи көрөйүн. Десе, телефонду алып туруп башына бир коесуң, туурабы? Ушинтип бербей эле коймага деп. Балага бердиңби, келигишпе. Туурабы балдар? Эмне болду деп айтасыңар мени? Мектептен келсе балдарды кандай көрөбүз? Балдарды баа өндүргүч машинадай көрөбүз да. Бүгүн канча алдың да? 3 алдым десе, 4-5 албасаң мойнуңду жылап, кантип 5 алат ал? Неге билимге кызыкпайт биздин балдар? Кичинекей кезинен баштап эле ата-эне коркутуп койгон. Оку деп атам, өлтүрөм азыр, оку. Асандын баласына аркада калсаң сени асып таштайм, асып, мойнуңду жұлып алам. Ошодон анан коркот да, билим деген апасый нерсе экен. Бул астыра турган, өлтүрө турган нерсе экен депчи. Сүйдүрүш керек. Эжекелер, агайлар, ата-энелер, бирдеке айтайынбы? Бала билимге кызыгыш үчүн эч качан мугалимин жамандала. Эч качан. Жаман жагын билсең да, иттик кылса дагы жамандала. Өзүң жамандап коесуң, жаман кишинин сөзүн бала укпайт. Анан айтасың, эмнеге окуп айтасың деп. Экинчи, эч качан мектебин жамандала. Мен мындай мектепти көргөнмүн, ушта мектепти десең болду, бала сүйүүсү, мухаббаты кетет. Дайыма мактап тур, таптап тур. Мына мектептин директорунун бир окуясы бар, видеодо бар ошондой. Кирип туруп, эжеке гана мектеп директору кайда отурат? Эжеке, элестетип көрүң, сиз кирсеңиз, жаш мугалимдерден ким бар? Ой отуруңларчы. Жаш мугалимдерден. Мына ушу сиз отурасыз, сиз отурасыз. Сиздин сабагыңызга кирип бир сөз бар эле десе, атыңыз ким? Эжекенин аты ким? Назгүл эжеке, мен сабак өтүп атам, эшикке чыгыңыз десеңиз, кандай мамиле кыласыз? Анан жок, бир эле сөз десе, эжеке азыр сабак өчүр, сиздин акыңыз жок. Анан жок, бир эле сөз десем, эжеке деп атам, мен уруксат берген жокмун. Мен кызыктуу иш этип атам, сиз ойду бузуп койдуңуз десе, кечирип коюңуз деп чыгып кетиптир да, мектеп директору. Эмнеге билесизби? Көрсө, ошол класста директордун баласы окуйт экен. Ошол жаш эжекени тоготпойт экен да. Экөө сүйлөшүп алып кылган иш экен бул. Ошодон баштап эжек апасынын коркуп чыгып кеткенин көрүп, бала мугалимди сыйлап, сабагын окуп баш ийе баштаган экен. Мына ушундай иш кылыш керек. Артист болуш керек, актер болуш керек. А сен
Мұғалімді жамандап, баланың көзі журша тұрған болсаң, анда тоғытпайды, сені де ұқпайды. Анан ең аяғында айтарым, баланың алдында мына ата-енеге айтпағанменен кейде ата-ененің даражасы түсіп тұрады, бірде көтеріліп тұрады. Bir учурда түшкөн бойдон кайра көтөрүлбөйт. Качан билесиздерби? Айтайынбы? Кыйбат кылганда, ушак сүйлөгөндө. Атаны, апаны 200-дүү көрсөткөн нерсе ушак. Балдар айтпайт бирок аны. Кантип айтат? Ата сен ушундай экенсиң деп айтпайт да. Себеби ушактаганда ал тааныган эле бирөөнү ушактайсың, жамандайсың, кошунаңды жамандайсың, бажаңы жамандайсың, кайныңды, абысыныңды, кайнатаңды. Анан жамандап атканда бала укпайт деп, бала ойногончо жүрүп баарын угуп коет экен. Бала мынтип отурат, бирок бияка кеткенде кулагы бияка бурулуп калат экен да. Ошон үчүн бала карасаң, бала деген магнитофон болот, баарын жаздырып алат. Сенин сөздөрүңдү билбейт, түшүнбөйт деп эч качан айтпагын. Бала туулайт го, ыйлап, ошондон баштап сүйлөшкүсү келет экен. Мен кече эксперимент кылып көрдүм. Эми аткан жеринен сүйлөшүп көрсөм, токтотуп уу деди да. 2 күн болду төрөлгөнү. А биз балдар 18-ге чыкканча сүйлөшпөйбүз. Анан сен жамандап, тыр безгек, арка моюнун алдында калган, адам падам эмес, эшик, баягында мынтиптир. Мен муну мындай ойлогон жок элем дейсиң. Bir gün ошол сага конокко келет. Сен таанышың да, тууганың, кайның. Анан дасторкон жайып, кел, бала келбей койдуң өктөн бери. Балдар сагынды, байкең сагынып атат, биз да сагындык, келип тур. Сен аябай сыйлайбыз, баягында мынткен турбайсың, аябай жакшы адамсың дегенде, бала карап туруп, дейт экен. Адам падам эмес го мен апам деп айтпайт экен бирокчу. Ошого эшикке чыгып кетет экен, кыяматка чейин даражаң кайра көтөрүлбөйт экен. Сөзүңдө өтүмсүз болуп калат экен. Ата баланын көзүнчө ата-энеге урушса, сөзү балага өтүмдүү болбой калат экен. Өтө кадыр түшүп кетет экен. Ошого бирөө сураптыр. Атаңдын сага жаккан эң жакшы сыпаты кайсы десе, апамы жакшы көргөн деп коет эмес. Мына ошо кыздар машина менен келатып, мен кече бир окуяны айтып бердим. Байдын кызы велосипедчен кишини кыш түнгүнү карап барат экен, баягы кызын алып бараткандычы. Эмнеге десе, мен деле велосипед менен ташыгылачы, атам кучактап кетет элем дейт экен. Ошончо кетип атып, же бир кучактап алса, же бешенесинен сүйбөсө, же мээрим төкпөсө, абула баласы кыз менен сүйлөшүп баратат. Атам менен такыр сүйлөшпөйт деп. Мына, оюнчуктан тажайт, бирок оюндан бала тажабайт. Ошон үчүн балдарды ойноп, мактап, жакшы жактарын айтып. Кече кызым айтат, мен олимпиададан дейт, орун албай калыптырмын. Неге албайсың дебеш керек да. Кызым, олимпиадага катышкан өзү жеңиш дедим, туурабы? Бүгүн албасаң, ошо мотивация болот эртеге. Мен өзүм ошентип отуруп республикага чейин жеткенмин. Ошон үчүн бирибизге жакшы эле сөз арнап коелучу. Пакистандык бир чоң алымдын айткан сөзү. Мас адамды жыгып койсоң эле мынтсең жыгылат, бирок жыгылып бараткан масты кармап калыш кептин баары ошондо. Азыр адамдарга сүйүү жетишпей калды. Балдар жөн эле сүйөлү. Бешнесинен сүйөлү, жылуу сөз айтайлы, мактайлы, көрөсүңөр балаңар башкача болот.